Апаңа акча бер. Бай болоюн десең, өнүгөйүн десең, ийгиликке жетейин десең, апаңа акча бер. Бүгүн көптөр акылы жетип кичине акча кармагандан кийин атасынан аяйт, апасынан аяйт, девушкасына көчөгө, кафеге бардыга кетире берет да. Алас? Бул эң таптакыр туура эмес нерсе. Апаң сен үчүн бардыгынан кечип ийгиликке жетишин күтүп отурса, апаң сен үчүн сааттан кечке дуа кылып атса, апаң сен ушул даражага жетишиңе себепчи болуп атса, анан эмне үчүн апаңдан акча аяйсың? Үйлөнгөндөн кийин да биринчи үйгө келгенде акчаны апаңа бер. Айда чүйдө акчалар макул, бирок крупный суммалар болгондо апаңа бер. Бийлик, байлык кимде болгондо бардыгы ошого тартылат да. Эгер апанын колдо акча болсо, неберелери дагы, келини дагы бардыгы апага келет да. Апанын сый урматы болот. Апаны кадыр-бактандырып койсоң үйдө, сенин көчөдөгү маселелерде бүт бардыгы сенин кадыр-бакың көтөрүлө берет. Ошондуктан апаңды кадырла, сыйла, урматта. Бул жерлерде, могу дарыяларда, урматтуу мекендештерим, карап, могу сууду карасаңыз, сууга жеткен неемат жок да. Суусуз жашоо жок. Аллах табарак ва таала атты дагы, жылкыны дагы, ошо адамды дагы, аюуну дагы, жаныбарды бардыгын ушул суунун алдыга камтып койгон. Суу жок болсун, бардыгыбыз өлүп кетебиз. Электр энергиясыз жашашыбыз мүмкүн, светсиз, газсыз жашашыбыз мүмкүн, бирок мына суусуз эч ким жашай албайт. Сууду кадырлайлы, түкүрбөйлү, какырбайлы, ысырап кылбайлы.